Амансыздарбы? Ассаламу алейкум. Падыша Харун ар-Рашид деген жашап өткөн. Ошол падышанын доорунда, заманында эл арасында Бахлюл деген бир жинди чалыш адам болгон экен. Анын эмне үчүн антип жинди болуп калганы мындай так белгисиз, бирок ошо жаш кезинен эле, жигит кезинен эле бир кызыктай, бир жиндидей мүнөзү бар экен. Ошондон улам эл аны өзүнүн баягы атынан атабай, ысынан атабай, жинди Бахлюл деп чакырып көнүп калышат. Анан бара-бара ошол Бахлюл деген ысмы дагы аталбай, жөн эле мындай жинди деп чакырганга өтүшөт. Бирок жинди делгени менен ал жиндилигинин эч кимге залалы жок, өзү менен өзү эл берген нанды жеп, курсагын көрүнгөн жерден тойгозуп, туш келген жерде жатып, уктап, айтор ошентип мындай эч кимге зыянын тийгизбей күн көрүш экен. Адамдар деле аны алыстан көрсө, баягы жинди жүргөн турбайбы деп мындай маани деле бербей, атүгүл анын каранын алыстан көргөндө баягы иттер дагы арсылдап үргөнү менен аны жакындап келгенде Бахлюл жинди экенин көрүшүп, иттер дагы анан туура түшүнгөндө үрбөй калышчу экен да. Анан күндөрдүн бир күнүндө падыша жан жөкөрлөрүн артынан ээрчитип алып, тала түздү кыдырып сейилдеп келатса, мүрзөлөрдү аралап бир киши жүрөт дейт. Бул мүрзөнү аралап жүргөн ким болду экен деп, ушул падышаны коштогон топ адам да жакшылап карашса, элдин баары билген, тааныган жанагы жинди экен. Бахлюл жинди экен. Ар жерде тала түздү кыдырып, сайрандап, анан чарчап келаткан падыша жөн эле бир азилчини аралаш: "Эй, жинди, качанга чейин сен ушинтип жинди болуп жүрө бересиң? Бир акылыңа келсең боло, качан акылыңа келесиң?" деп мүрзөнү аралап жүргөн жиндиге ушинтип айтат. Анан эчтекеден бейкапар жүргөн Бахлюл үн каяктан чыкканын аңдабай чочуп кетет биринчи. Жакшылап караса, тигинде эректе падыша турат, бөйрөгүн таянып, мыскылдап күлүп. Жанында коштогон жилдеттери бар. Анан жинди болсо дагы падыша экенин таанып, анан мылжыя күлүп, кайра анын өзүнө айтат экен: падыша, деги сен өзүң айтчы, сен өзүң качан акылыңа келесиң?" дептир. Анан жиндиден мындай сөз уккан падыша кичине алдастай түшөт, себеби ал падыша да. Эч ким ага андай мыскыл сөз айтмак турсун, мындай жүзүнө тике карап карай алчу эмес да. Анан кызарып татарган падыша: "Мейли эми бул деген жинди да" деп, тим болот дагы атын теминип, анан жиндиге жакыныраак бастырып келип: "Сен кызыксың, мен падышамын. Падыша болгонсуң, менин падышаныкында үйүм бар. Ошол өзүнүн келишкен үйүндө жашаган мен жиндиминби, же ушу кабырда темселеп жүргөн сен жиндисиңби?" деп кайра дагы кекерлей сүйлөйт да. Бахлюл болсо: "Мен эмес, мына сен жиндисиң" дейт. Падыша дагы териге түшөт. "Кана айтчы себеп, неге мен жиндимин?" дейт падыша. Анда жинди Бахлюл: "Сен түптөгөн, сен жеткен бийлигиң убактылуу. Акыр бир күн бийлигиң дагы, бийлигиңе манчыргап курган ак сарай үйүң дагы бүтөт, түгөнөт. Мен турган мынау кабыр акырет, бул түбөлүк. Сен го мынау дүйнөдөгү үйүңдү, бийлигиңди, жыргалыңды түптөдүң, мен акыретимин жашоосун курдум. Мен убактылуу, утурумдук жашоонун камына жанталашканым жок. Мына ушул түбөлүк жашай турган жайымдын, түбөлүк үйүмдүн камын көрдүм" дейт. "Сен падыша болсоң дагы акыр келер жериң, көмүлөр жериң мына ушул кабыр экенин билип эле турасың. Бирок напсиң, каалооң менен бийлигиңди, мансабыңды, ак сарайыңды, андагы жыргалдарыңды андан ажырагың келбейт. Кана айтчы эми падыша, экөөбүздүн кимибиз жинди экенбиз" дейт Бахлюл. Баары жинди, кем акыл деп ойлоп жүргөн бул жинди чалыш Бахлюлдан ушундай насаат чыгат деп ким ойлоду? Падыша жиндинин айтканын угуп аң-таң калат. Ал айткан чындыкты чындыктай кабыл алат. Анан көздөрүнөн жаш кылгырат. Жинди Бахлюлду жиндидей көрбөй: "Кана дагы мага насаат айтчы" дейт.
Анда ошо астындагы жинди кана айтчы падыша, те пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын заманынан бери канчалаган падышалардын көзү өттү дейт. Харун ар-Рашид, алардын саны өтө көп падышалар өткөн дейт. Ошол көптөгөн падышалар кайда калыр дейт Бахлул. Алар баары өлүшкөн, алардын сөгүс сөпөт болуп, мына жердин астында жатышат дейт падыша. Аны уккан Бахлул жинди ошол сага чейин өткөн далай падышалар, хандар баардыгы ушул дүйнөдөгү бийлигин, байлыгын, мансабын чыңашты убагында. Кубаттуу, күчтүү бийлик курашты, бирок ал күчтүү делинген бийлиги, мансабы кабырда жардам берген жок. Мына сен дагы падышамын дейсиң, бийлигим бар дейсиң, мансабым бар дейсиң, сен дагы тиги падышалардай болуп жерге көмүлөсүң бир күнү. Сенин деле бийлигиң, мансабың кабырда сага жардам бербейт дейт. Жинди деп жүргөн адамдан ушундай терең сөздөрдү уккан Харун ар-Рашид уккан акыйкаттарга ушу таасирленип, эй пендем, сенин сөздөрүң мени ойлонтуп койду. Мен бул дүйнөнүн утурумдук экенин эми түшүнгөнсүдүм. Мен сага ыраазымын. Мен сага ыраазылык көрсөткүм келет. Мына мен падышамын азыр. Каалаганыңды берем дейт. Сура дейт. Бахлул ошондо, андай болсо падышам. Мен сага 3 өтүнүшүм бар. Аткара аласыңбы ошону дейт. Айт, эмне өтүнүшүң бар, аткарам дейт падыша. Биринчи өтүнүчүм, менин өмүрүмдү узартып, узак өмүр сүрө турган кылып койчу дейт. Аны уккан падыша, антип мен колуман келбейт да. Башка өтүнүчүңдү айтчы дейт. Анда Бахлул, макул, анте албасаң, анда мага бир күнү өлүм периштеси келип, жанымды аларда, мени ортого түшүп арачалап, жанымды алдырбай коргоп калчы дейт. Падыша эмне демек эле? Өлүм периштесинен кантип Бахлулду сактап коргоп кала алмак эле да. Башын шылкыйтып, бул нерсе да колуман келбейт. Мындан бөлөгүрөөк өтүнүчүңдү айтып көрчү дейт. Үчүнчү өтүнүчүн айтат. Бахлул, эй падыша, менин жаным үзүлүп акыретте кыямат күн болгондо, Алланын астына барганда, менин жанымды бейишке киргизип, тозокко түшүүдөн мени сактап калчы дейт. Падыша эми ушул дүйнөдөгү күчтүү бийлиги бар Харун ар-Рашид деген падыша болгон менен астында турган жиндинин ушул үчүнчү өтүнүчүн дагы аткара албасын айтат. Ошондо Бахлул, мен сага 3 өтүнүч айттым, үчөөнү тең аткара албайм дедим, падыша. Мен өмүрүмдү узарта албасаң, өлүм периштесинен жанымы коргоп кала албасаң, кыямат күнү мени бейишке киргизе алар кудуретиң, алың жок болсо, демек сен чыныгы падышалардын падышасы, Аллахтын астында кул экенсиң да, дептир жинди Бахлул. Эми бул хикая өзүбүздүн дин чөйрөбүздө, өзүбүздүн аргыл алымдардын оозу менен, анан мына кошуна казак, өзбек алымдары тарабынан да көп эле айтылып жүрөт. Деги эле исламий делген өлкөлөрдө ушул хикая өтө көп айтылган. Канча айтылган менен падыша Харун ар-Рашид менен жинди Бахлулдун окуясынын мааниси өзөгү ошончолук эле мындай сынын кетирбей, мазмунун бузбай, замандан заманга насаат болуп уланып келатат. Муну сиздер да уктуңуздар. Демек, сиздер дагы өзүңүздөргө сиңирип, өз тилиңерде, өз стилиңер менен, өзүңөрдүн сөз байлыгыңар менен досторуңузга, чөйрөңүзгө, айылыңызга, жашаган кварталыңызга ыгы келгенде ыгы менен айта жүрүңүз. Анткени мындай насааттар канчалык көп айтылса, канчалык көп сүйлөнсө, баягы ичибиздеги уктап бараткан ыйманды, үргүлөп бараткан ыйманды ойготуп, жаңылап турат. Эң негизгиси угуп эле койбой, атүгүл мурда угуп эле жүргөн ибарат, хикая болсо дагы, андан улам уккан сайын улам жаңыча, башкача ибарат алалы.
падышабызбы же падыша болбосок дагы бийликте мансапта жүргөн бир үлкөн адамбызбы же байлыгы көп олигархпызбы, мүлкүбүз, байлыгыбыз, ишканабыз, колубузда миңдеген кызматкерлер иштеген завод, фабрикаларыбыз бар, бир мындай күркүлбүзбү же жөнөкөй эле бир кесиптин ээси болобузбу, атагыбыз барбы, атагыбыз жокпу? Жараткан Аллахтын астында бир момун пенде экенибизди эстей жүрөлү жана кабырга өзүбүз менен кошо бийлигибизди, байлыгыбызды, мансабыбызды, атак наамыбызды, авторитетибизди алып кете албайбыз. Мына ушуну биле жүрөлү. Ушундай мазмун бар экен мен жогоруда айткан хикаяда. Анан башка ишти жылдыра туруп атайын ушул хикаяны угууга убакыт бөлгөнүңөргө силерге чоң рахмат. Жакшы хикаялардан ибарат ала берели. Аны өзүбүзгө сактабай, башкаларга дагы тарата жүрөлү. Аман болуңуздар. Ассаламу алейкум.